Ош шаарындагы бардык бала бакчаларда майрамдык маанай. Анткени 1-июнь балдардын коргоонун эл аралык күнү өзгөчө белгиленди. Алардын катарында Кыргыз Телеком ишканасына караштуу Балаты балдар бакчасындагы бөбөктөр үчүн да майрамдык иш-чара уюштурулган. Бала бакчанын имараты 220 орунга ылайыкташкан, бирок учурда бул жерде болгону 180ге жакын бөбөк тарбияланууда. Жалпы 5 тайпа бар. Бала бакчанын негизги артыкчылыктарынын бири көп жылдык тажрыйбасы бар тарбиячылардын жамааты эмгектенет. Алар бул тармакта 30 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келишет. Сегодня в первый день лета. Бул жайдын 1-күнүндө балдарды өзгөчө куттуктап, жакшы маанай тартуулагыбыз келди. Анткени алар кубанса, биз да кубанабыз. Балдардын жүзүнөн күлкү кетпесин, алардын жүрөгү кубанычка толсун. Ар бир бала бактылуу болуп, ата-энелердин жүзүндө да дайыма жылмаюу болсун. Балдар биздин келечегибиз. Мен ишенем, эгер дүйнөдө бардык балдар бактылуу болсо, анда жер жүзүндө тынчтык, мээрим жана жакшылык өкүм сүрөт. Поздравляем всех наших детей с праздником. Балаты балдар бакчасы 1989 жылы пайдаланууга берилип, алгач байланыш тармагында иштеген кызматкерлердин балдары үчүн ачылган. Учурда мекеме өзүн-өзү каржылоо негизинде иштеп, шаар тургундарынын балдарын да кабыл алып келет. 1,5 жаштан баштап 6 жашка чейин тарбияланат. Андыктан бизде кошумча тэквондобуз бар, логопедибиз бар. Андыктан ар бир группада, азыр тайпада өзгөчө балдар бар. Андыктан ошондуктан сөзсүз түрдө логопед психологубуз бар. Себеби биздин ата-энелерге жакындан жардам берип, көмөктөшүп турушат. Дагы кыргыз тилибиз бар, отдельно берилет. Алда сабак коюп өтүлөт, кыргыз тил сабагы. Би кружогубуз бар. Анан мектепке даярдоо курсубуз бар. Бүгүнкү күндө бул жерде балдарды тарбиялоо менен бирге эле жеткинчектерди мектепке сапаттуу даярдоо курстары да ачылган. Мекеменин айланасын жашылдандырууга өзгөчө көңүл бурулуп, балдардын коопсуз жана ыңгайлуу чөйрөдө өсүп өнүгүшү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мындай аракеттер келечек муундун билимдүү, ден соолугу чың жана ар тараптуу өнүгүп тарбияланышына өбөлгө болот. Зыйнат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.